Биздин бул жолку сапарыбыз алыскы Ак Шайрак айыл өкмөтүнүн 3 кошкон айылына болмокчу. Бул кыштакка барыш үчүн таң эрте саат 4-тө Караколдон чыгып, Кызыл Суу айылына келдик. Ак Шайрак айылына алып келчү Кумтөр компаниясынын унаасы жылына 2 жолу алып барчу тамак ашын жүктөө менен башталды. Биз менен чогуу Ак Шайрак айыл аймагынын айыл өкмөтү жана жатак мектебинин директору чогуу жүрүштү. Кышкысын кагаргалдың жаап, жол жабылып калгандыгына байланыштуу жергиликтүү тургундар жазгыга чейин керектелүүчү тамак аштары менен камсыздап алышат экен. Батыргыла бир-эки мүшөк болсо да биякта калбай кетсин. Биз барчу аймактын жолу 8 сааттык. Бирок жолдун кыйынчылыктарына байланыштуу Ак Шайрак айыл аймагынын тургундары канча убакытта жетерин так айтышпайт. Айрым учурларда тыгылып, тизелеп ылайга аралашып, унааны түртүп чыгарган күндөр дагы болгон. Ошондуктан сапар канча убакытка созулат, алдын ала айта беришпейт. Тоонун ортосунда жайгашкандыктан каар жаса жол жабылып, жазга чейин мүмкүнчүлүк болбогондугун билишип, сырттагы туугандарына керектелүүчү тамак аштарын салып жатышты. Чоң автоунаа болсо дагы оор жүктөргө туруштук бере албай, дөңгөлөгүбүздүн жери чыкты. Кумтөрдүн айдоочулары оңдогуча унаанын ичи бат эле жүккө толуп калды. Кечирээк келип калган тургундар өз жүктөрүн кайра алып кетүүгө аргасыз болушту. Акыры түшкө маал сыртка сапар алдык. Жол узак болгондугуна байланыштуу Кумтөр кенинен токтоп, унаабызга май куюп алып, Ак Шайрак көздөй жөнөдүк. Эртең менен 4-тө тамактанган боюнча жүрүп, Кумтөр менен 3 кошкон айылынын ортосундагы Тарагай дарыясынын боюнан тамактанып алалы деп токтодук. Тамактанып бүткөндөн кийин андан ары сапар тарттык. Акыры 3 кошкон айылына кечке маал кирип бардык. Караңгыдан айлана чөйрөдө эч нерсе көрүнгөн жок. Бирок элинин шайырдыгы, меймандостугу, кичипейилдиги кирерибиз менен байкалды. Бизди күтүп жаткан окуучулар, мектеп жааматы, айыл тургундары ыр бий менен шаңдуу тосуп алышты. Эртең менен күн чайыттай ачык, абасы таза, бийик-бийик тоолор, чокуларында көк муз, бир гана шамалдын ызгаарланган үнү угулуп турду. Табигаттын бул көрүнүшү көргөн жандын көз жоосун алат. Көп адамдар туура эмес түшүнөт болушу керек, бирок бул айылдын керемети байланыш телефонунун жоктугу, интернет элге жете электигинде экен. Бирок айлапа менен байланыштыруучу жалгыз спутник телефону бар. Айлана чөйрөнү карасаң бактарак, өсүмдүктү көрбөйсүң. Тоолор, таштар табигаттын көркүнө көрк кошуп турат. Жергиликтүү тургундар мал жандыктары менен жандарын багып келишет. Айлананын кереметине суктанып жатып, ар бир үйдүн короосунан жык-жыйма болуп жыйылып турган тезектерди көрсөң болот. Кышкысын, жазгысын дебей жергиликтүү тургундар тезекти жагып чыгышат экен. Көмүр менен эч ким колдонбойт. Көрүнүп турат, төргөткөндө эле. Кумтөр ишканасы алып келген тамак ашты түшүрүү менен таңкы иш сапарыбыз башталды. Бизге бул Кумтөр компаниясы аябай чоң жардамдарды берип атат. Биз аябай чоң сүйүнүчтөбүз да. Себеп дегенде мына биз бул Кумтөр жардам бергичекти биз деген чоң машиналар менен ушу жүктүн баарын ар бир мүшөгүбүзгө деген 300-500 сомдон төлөп алып анан ушундай алып келчүбүз да. Мына азыр боореки бекер алып келип берип атат. Биз ушуга аябай чоң ыраазыбыз да. Жатак мектебинин жетекчиси дагы Кумтөр ишканасы жасап жаткан иштерине ыраазы болуп, сүйүнүчүн жашыра алган жок. Бул азык түлүктү биз жылда Кумтөр компаниясынан унаа алабыз. Буга чейин деле Кумтөр компаниясынан бир топ жардамдарды алып келгенбиз. Анан ушу азык түлүктү жеткирүү жагын жылда унааны ошо Кумтөр компаниясы тарабынан алабыз. Биз бул биринчи жарым жылдыкта мүмкүн болушунча үшүп кете турган продуктыларды алып келебиз да. Бир жылдыкын картошка, пияз, сабиз, жашылчаларды алып келебиз бир жылдыктыкына октябрь айында. Экинчи жарым жылдыкта болсо аларды албайбыз. Себеби экинчи жарым жылдыкта суук болуп калат да, анан жолдон үштү коркунучу болот да. 3 кошкон айылындагы мектепке жакын жайгашкан айылдардан дагы окуучулар келип жатып окушат экен. Буга чейин бул жерде арга жок, коркунучта турган жатаканада окуучуларды жаткызып келишсе, ал эми Кумтөр ишканасынын белеги менен окуучуларга жакшы шарттар түзүлүп берилди. Чындыгында өтө эле керек болгон. Ушу жерде бул маселе мурунтадан бери келаткан, өзүңүздөр билесиңер, областтын
бюджети чектелүү. Биз жаңы лагерь салып өзүбүздүн компанияда эски лагерди кайсыл жерлерге, кайсы аймактарга бөлүштүрөбүз дегенде биринчилерден болуп ушул Акшыраак айыл өкмөтүн көтөрөлү деген. Себеби Акшыраак айыл өкмөтү 13 айыл өкмөт Жетегиз районунда болот. Булар өтө ак кар көк муз, өтө климаты кырдаал жерде турушат. Бул жерге чоң деген бир жакшынакай маселелерди түзүш керек да. Ошол эле мугалимдердин жатаканасы, ошол эле балдардын жатаканасы. Ушул жерде бул кишилер өзлөрү билим берүү менен алек болуудан да тышкары бул кишилер Кыргызстандын чек арасын кайтарып турган кишилер. Акшыйрак айыл аймагынын жатакана көйгөй маселеси Кумтөр тарабынан биринчилерден болуп каралган. Алтын өндүрүүчү компаниясы бул жерге эски лагердин 17 бөлүгүн берди. Үч Кошкон айылынын тургундары бир нече бөлүктөрдү жаңы мугалимдерге үй катары даярдап, келген меймандарга жатакана жасап, көбүнчөсүн мектеп окуучуларына бөлүп берди. Şu элебиз аябай жылуу жакшы экен. Бир эле саат иштетип туруп өчүрүп атабыз, ошо менен таап жатабыз. Жакшы, бардыгы жакшы экен. Жатак мектебинде 54 окуучу билим алып келет. Бала аз болгондуктан карлик системасында окушат. Бирок жылдан жылга балдар көбөйүп, азыр башталгыч класс эле карлик болбосо, калганы өз тартиптеринде окууда. Жаңы жатакананын шарты азыркы учурда өзгөчөлөнүп, бир топ маселени чечүүдө. Балдар мурда жылуулукту сактап, коркунуч табалда жашап келишсе, азыр бир гана окууну ойлонушууда. Куча дайымсыз жоголгон 8 уялышын издейм. Өзүмө каран болор табайым. Негизинен Үч Кошкон айылынын жатакана мектебинде 14 мугалим эмгектенет. Жаңы балдар жатаканасы алынып келиниши менен мугалимдердин дагы мурда түшөлткөн көйгөйү Кумтөрдүн жардамы менен чечилди. Буюрса жакын арада дагы бир эл аралык уюмдун жардамы менен Акшыйрак аймагынын 1961 курулган Урайын деп калган медпункту дагы жаңыланат. Арис долбоор аркылуу 2 миллион сомдон ашык акча каражатына жаңы медпункт салуу алдында турушат. Арис проектісінде біз қайрылғанбыз, долбоор жазып. Ошол былтыр каралган эмес, мына быйыл чечилди жакын күндөрү. Ошол долбоорго кириптирбиз, буюрса жаңы имараттын курулушу жакын күндөрү башталат. Бул жерде азыр ушул 4 кызматкерибиз эмгектенет, айдоочусун кошкондо. Ушул бапка тиешелүү тез жардам автоунаасы былтыр мурда азыр алынган болчу, райондук больницадан бөлүп беришкен. Бул жерде негизинен эң биринчи очередь теги жардам көрсөтүлөт. Үч Кошкон айылынын тургундары ар кайсы тармакта эмгектенишип, жашоо турмушун өзгөртүүдө. 2002 жылдан бери өкмөттүк эмес уюм ачып, кийизден ар кандай буюмдарды жасап, чет өлкөгө жөнөтүшөт. Азыркы жасалмаларын АКШнын Сиэтл шаарына алып кетишет. Аз өлчөмдө жасасак дагы бул биздин аялдарга, ушул жерде жашаган аялдарга жакшы эле жардам болот. Маселен бизде магазиндер жок. Бардык нерсени ылдыйдан ташып келебиз. Биз алыс бийиктикте жашагандыгына байланыштуу ылдыйдан ташып келебиз. Берден аса кымбатка турат. Ошон үчүн алар иштеп, бул жумуштан тышкаркы мейли мектепте иштейби, больницада иштейби, же башка жумуштарда иштешеби, бул кошумча каражат табуу болуп эсептелет да, каражат булагы болуп саналат. Бул биздин берде жасаган буюмдар. Ошондой эле жеке үй бүлө каражат маселесин өздөрү чечип аракет кылууда. Бир гана социалдык жашоо шарттарын демөөрчүлөрдүн жардамы менен чечип келүүдө. Ошондуктан Кумтөр ишканасынын көп жылдан бери ушул аймакка азык-түлүк жеткирип барган жардамы бааланып келет. Кыргызстандагы эң ири ишкана тарабынан бөлүнгөн жатакана бөлүктөрү дагы бир чоң маселени иш жүзүнө ашырды.